Бүгүн 14 мартта Жалал-Абадта улуттук оппозициялык кыймылынын митинги өттү. Эгемен Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Бектур Асанов президент мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетүүсү керек деген талапты коюп, митингдер 24 мартта Ош шаарында уланаарын билдирди. Оппозициянын акциясында Бектур Асановдон башка лидерлер байкалган жок. Эл үлүү деген кыймыл, улуттук оппозициялык кыймыл, мен аяктарда мүчөмүн. Биргеликте Ош шаарында курултай өткөзөбүз. Чоң курултай. Ошондо, ошого чейин Атамбаев кетпесе, Атамбаевдин түбүнө жетебиз. Мыйзамдын жолдору менен. Атамбаевдин күнү бүтүп калды. Атамбаев башкача башкара албай калды. Атамбаев революциянын максатына жеткизбеди, ал кетиш керек. Бакиев да эткен сөзүн кылган жок. Кутуруп кетти. Бир туугандар кутуруп кетти. Ошондон Бакиев кетти. Атамбаев да ошондой болуп калды. Тургундардын турмушу оңолот деген bir жакшы bir айтпай эле келип туруп эле президент жаман, ал жаман, бийлик жаман, илгерки эле баягыда эптеп эле жамандап дозузга туруш керек. Мына максат өзү канча чургап жүрдү менин аркамдан. Бир жумуш берсе керчи, ЖСБКдан бир депутат болсом экен деп. Эми жумуш болбагасы эле ушинтип келип элди бузуп, мына азыр кол көтөрдү деп мен карап көрдүм. 7-8 адам гана кол көтөрдү. Ушуну колдойбуз деп. Эми уят да. Качан биз Кыргызстанды оңдойбуз биз? Биз ошон үчүн ел менен бирге болуп, элдин кызыкчылыгын биринчи максатка коюп, эл үчүн иштесек эл түшүнөт. Мына мага айтты, бүгүнкү күндө мына максат даярдап атат. Ушу мэрди кетиребиз деген топ түзөбүз деп, башка кылабыз деп. Мен айттым, эгерде ушулар оппозициялар мэрди кетиребиз деп неме кылсын, наоборот мени кере кылат дедим. Себеби эл тараза, эл билет. Митинг учурунда эки жаран Бектур Асановдон микрофон талашып, тоскоолдук кылып, анын өзүнө сын айтууга аракет кылышты. Токтоп тур, азыр Бектурга сөз берели, ошо силердин сурооңорду. Акырында берем, токтоп тур. Дагы бар, туттурун берем, жазып коем. Токтоп турун. Жок. Азыр берем, очуп менен ошол силердин сурооңорго Бектур жалтырып жооп берсин Асанов. Токтоп турун. Не кыйкырып атасыз сен? Туттун. Мен алдыган эмесмин. Жок, токтоп турун. Милициялар сөйүп турат, мен жолума жаман сөз айтсын. Мен ошол суроого жооп берсин деп чакырып атам. Туруп мына суроого жооп берсин, аны айтасың сен. Жооп берем азыр, туруп. Турупту. Мен аксакал катары, сен жашыраксың. Жашыраак турасың. Барпы атындагы драма театрынын алдындагы митингге 200дөн ашык киши катышты. Буга чейин митингди уюштуруучулар социалдык төлөмдөрдүн баасын мурдагы калыбында калтыруу, электр энергиясынын наркын арзандатуу, балдарга жөлөк пул берүүдөгү жоолорду жеңилдетүү талаптарын коерун билдиришкен. Kasal olgan balдар ok çöp, balsız жатқандар үй алған жоқ. Шулар үй алды.